Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев социалдык тармактагы баракчасында Жогорку кеңеш тарашы мүмкүн экенин кыйтты. Бизди депутаттарды жакында эркиндикке чыгарат деп жатышат. Тактап айтканда өздөрүн бошотот экен деп жазды ал. Ата Түрктөгү хан сарайларга алы жетпей, Көк Жардагы үйлөргө үрпөйгөн Айбек Жунушалиев. Бишкек шаарынан бери Айбек Жунушалиевдин ишке жоркоктугу, алдыны көрө билбегендиги ачыктала баштады. Көк Жар айылындагы тургундардын үйлөрүн түрттүрүп салууга ашыгып, коомчулукта нааразычылыктарды жаратты. Бул боюнча Камчыбек Ташиевди каймана иретинде сындап өттү. Үйлөрүн түрттүрүп, өздөрүн талак айдап салган болбойт. Алар менен сүйлөшүп, туура жай бериш керек да, деди генерал полковник. Туурада. Көк Жардагылар участок алганда алданышып, акыркы акчаларын сарптап жатышса, анан мэрдин кылганы акылга сыябы? Бийлик элге кызмат кылууга милдеттүү. Бул маселени терең карап, адилеттүү, айкөлдүк таризинде чечим чыгаруу зарыл. Оргу баргылыктын кедери тийип калбайбы? Канча деген адамдар сыздашууда. Өкүнүчтүү. Айтмакчы, Айбек Жунушалиев Ата Түрк паркында жайгашкан хан сарайларды да сүрдүрүүгө камынып, бирок ал жердеги күркөрлөрдүн кылында кыйшайт алган эмес, байлардын таасири башка экен да. Ата Түрк паркын кайтара албай баштаган чечимден кайтканын кантебиз? Мындай кош стандарттуу жүрүшүнө эмне дейбиз? Уятта. Азия Ньюс гезити, Булак, Арыва Кейжи сайты. Жансыз дене 10 күн жатканбы? Бишкекте 22 жаштагы жигит энесин өлтүрүүгө шектелип жатат. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. Андагы маалыматка караганда окуя Бишкектеги Манас менен Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кезилишиндеги үйлөрдүн биринде болгон. Коңшулар үйдөн чыккан жытты сезип, милиция чакыртышкан. Милиция жуунуучу бөлмөдөн бычакталган аялдын жансыз денесин тапкан. Ошол учурда 22 жаштагы уулу анын бутун кайнатып жатканы да айтылды. Уулу кылмышты жашыруу үчүн жансыз денени бөлүктөргө бөлүп алып чыкмак. Жансыз дене жуунуучу бөлмөдө 10 күндөй жаткан. Шектүү психикалык жактан жабыркашы мүмкүн деп айтылат маалыматта. 1 май райондук милициядан аталган факты боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгонун, шектүү катары аялдын 22 жаштагы уулу кармалып, соттун чечими менен 2 айга камакка алынганын билдирди. Тергөө уланууда. Атамбаев саясий күрөш бүтө элек экенин кыйтты. Бизге жеткен маалымат боюнча алыстагы Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу калыбына келип, маанайы жакшы экен. Өткөн кеткенин сабак алып, келечекке дүрбү салып, Кыргызстандагы саясий кырдаалга баа берип атса керек. Тар чөйрөлөрдө талкуу жаралууда. Айтмакчы, өткөн аптада кой таш окуясы боюнча кайрылуу жасап, керек болсо Гага сотуна чейин барарын эскертти. Бийликке кулак кагыш кылды. Ошол эле Сооронбай Жээнбеков, Кашкар Жунушалиев жана Орозбек Копунбаев баш болгон мурдагы кызмат адамдары чагымчылык жасагандарын баса белгилеп, алар кой таш окуясына күнөөлүү экенин билдирди. Ошентип тарых барактар астында Алмазбек Атамбаев тарапташтары менен акталууга далалат жасаганы байкалды. Демек саясий күрөш бүт элек. Коомдук абалды таразалап, мерчемин күтүп жаткандар. Кайсыл күнү учуп келип калат болду экен. Азия Ньюс гезити, Булак, Арыва Кейжи сайты. Эттин кымбатташы. Министрдин орун басары жана бир нече адам кармалды. Бул тууралуу бүгүн Кыргыз Республикасынын УКМКнын басма сөз борбору маалымдады. Кыргыз Республикасынын УКМКнын Жалал Абад облустук башкы башкармалыгы тарабынан мамлекеттик органдардагы коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү, өнөр жайы министрлигинде коррупциялык схема аныкталды. Буга чейин Айыл чарба министрлиги тарабынан 2025 жылдын июль айында азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жана ички рынокто турукташтыруу максатында малды экспорттоого квота киргизилгендиги аныкталган. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасы Айыл чарба министринин орун басары, ветеринардык кызматтын директору, министрликтин бөлүм башчысы жана ветеринардык кызматтын бөлүм башчысы кызматтык ыйгарым укуктарынан кыянаттык менен пайдаланып, мыйзамсыз баюу максатында иш жүзүндө мал чарбачылыгы менен алектенбеген, өздөрүнө тиешелүү болгон адамдарга мыйзамсыз квота берүү боюнча коррупциялык схеманы уюштурушкан. Мында ал адамдардын айыл чарба малдары бар экендиги жөнүндө актылар айыл чарба министрлигинин кызмат адамдарынын көрсөтмөсү боюнча райондук ветеринардык башкармалыктардын кызматкерлери тарабынан бурмаланган. Натыйжада ортомчу ишкерлер мыйзамсыз алынган квоталарды дыйкандарга жана малды экспорттоо менен алектенген жеке жактарга бодо малдын бир бирдигине 300 АКШ долларынан, ал эми майда малдын бир бирдигине 5000 сомдон сатышкан. Бул коррупциялык схеманы
уюштуруунун натыйжасында 40 миңден ашык бодомал Жалал Абад облустунун аймагы аркылуу коңшулаш Өзбекстан Республикасына мыйзамсыз чыгарылып, эттин кымбатташына себеп болгон. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында аталган Айыл чарба министрлигинин кызматкерлери, ошондой эле ортомчу ишкерлер кармалып, Кыргыз Республикасынын УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгынын тергөө абагына киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Булак саясат кежи. Медиктерге чай пул калтыруу. Байытов темилгеси боюнча түшүндүрмө берди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, юстиция министри Аяз Байытов медиктерге чай пул алууга уруксат берүүнү сунуштаган билдирүүсүн түшүндүрдү. Эскерте кетсек, кечээ айтылган демилге коомчулукта кызуу талкууланып, наразычылык жараткан. Байытовдун айтымында сунушта мамлекеттик системаны бюрократиядан арылтуу боюнча мекеме аралык комиссиянын жыйынында ыктыярдуу акча төлөө жөнүндө гана сөз болгон. Чай пулду мыйзамдаштыруу контексттен үзүп алынган. Министр ыктыярдуу төлөм санариптик көзөмөлгө алынып, сөзсүз касса аркылуу өтүп, белгилүү бир шектен ашпаган суммада болорун белгилеген. Бул бекитилген план же министрлер кабинетинин чечими эмес, болгону ведомстволор аралык комиссиянын талкуусуна коюлган сунуш болчу деп кошумчалаган Байытов. Булак саясат кежи. Сиздер менен бир бөлүшө турган окуя болду да. Кечээ участковый звонок кылып, бизге пониты болуп бер, анан переводчица болуп бер деп чакырды да. Келип өздөрү алып кетти машинада. Кузьминский паркка бардык. Кузьминский паркта биздин 2 кыргыз кызыбыз кармалган наркотик менен. 54-56 уштук чыкты да баягы немесинин ичинен. Носкилердин ичиге салып, сумкаларга салып алыптыр да. Айдай кыздар, Жалал Абадтык кыз экен экөө тең. Бири 30 жашта, бири 20 канча жаш эле кыз. Күйөөгө чыкпаган кыз экен, биринин 3 баласы бар экен. 4 айдан бери ушундай аркылардан түшкөнбүз дейт, 4 ай болду дейт, эми туттук дейт. Буларды аңдып жүрүп, башкаларын дагы туттук дейт да. Эми не демекчимин, эми биз өзүбүздүн айылыбыздын кыздарыга, келиндерге, балдарыбызга мындай айтышыбыз керек да, мындай оңой тамакка алданбасындар. Эми камалат да булар. Вообще грубый отношения кылып, баягыларга штандарын чечтирип, көттөргө чейин текшерди да, короче. Текшербеген жерлери калган жок. Тегерегиде 15 жакты эркек ошолордун алдыда текшеришти да, баары жогуну чукулабаган жерлери калган жок. Ушундай ситуацияга туш келип калбасын да биздин балдарыбыз, кыздарыбыз. Ошого ар бир айымдар өздөрүнүн немесиге, өздөрүнүн группасыга, төрайымдардын бардыгынын эле өзүнүн командасы бар да, командаларга неме айтсын да, айтып түшүндүрмө берип, ушундай ситуацияга туш келбесиндер да. Кудай сактасын. Ошого айтыш керек да, жаштарга айтпасаң оңой тамакка берилип, ушинтип кетишеттер да.